Ошондо Лея баш кошулду деп анын атын Гат койду. Леянын кызматчысы Зилпа Жакыпка экинчи уулун төрөп берди. Ошондо Лея бул менин багыма, эми аялдар мени бактылуу дешет деп анын атын Ашыр койду. Рубейн буудайды оруп жыюу маалында талаага чыгып, мандрагор таап алып энеси Леяга берди. Ошондо Рахель Леяга уулуң алып келген мандрагорлорду мага берчи деди. Бирок Леяга күйөөмдү тартып алганың аз келгенсип, уулум алып келген мандрагорлорго да асыласыңбы деди. Рахель ага андай болсо уулуңдун мандрагорлору үчүн Жакып бүгүн түнү сени менен жатсын деди. Жакып кечинде талаадан келе жатканда Лея алдынан тосуп чыгып, меникине кир, анткени мен сени уулумдун мандрагорлоруна сатып алдым деди. Бул түнү Жакып Лея менен жатты. Ошондо Кудай Леяны укту. Анын боюна бүтүп, Жакыпка 5-чи уулун төрөп берди. Анан Лея кызматчымды күйөөмө бергеним үчүн Кудай мага тиешемди берди деп анын атын Исахар койду. Леянын дагы боюна бүтүп, Жакыпка 6-чы уулун төрөп берди. Ошондо Лея Кудай мага эң сонун белек берди. Эми күйөөм меникинде жашайт, анткени мен ага 6 уул төрөп бердим деп анын атын Забулун койду. Андан кийин кыз төрөп анын атын Дина койду. Кудай Рахелди эстеди. Кудай анын үнүн угуп аны балалуу кылды. Рахелдин боюна бүтүп уул төрөп, Кудай мени шылдыңдан арылтты деди. Ал Теңир мага дагы башка уул берет деп анын атын Жусуп койду. Рахель Жусупту төрөгөндөн кийин Жакып Лабанга мындай деди: "Эми мени кое бер. Мен өз ордума, өз жериме барайын. Мага аялдарым менен балдарымды бер. Мен алар үчүн сага кызмат кылдым. Эми мен кетейин, анткени сен менин сага кылган кызматымды билесиң." Ошондо Лабан: "О, мен сенин алдыңда ырайым тапсам гана. Теңир мага сен үчүн бата бергенин билип турам" деди.